Менин билишимче көп өлкө ошол эле Россияда, ошол эле Грузияда мындай болгондо камаганын кичине камашты. Бирок негизинен алар аябай иликтешип, чынын деле коррупцияга малынган чиновник болобу, саясатчы болобу, кимиси болбосун, мамлекеттик кызматкер болбосун, аларды биздин эле мына коопсуздук комитетинде ФСБ деп коебу же бизге окшоп ГКМБ деп коебу, КГБ деп коебу. Ошонун подвалына алып кирип эле камераны көрсөтүп, мына ушунча сен өкмөттүн акчасын уурдапсың, мына ушул камераны сага даярдадык. Анан иликтегенде билинет да, дагы канча запас акчасы бар. Сен же 10 күндө, же 1 айда, же 6 айда ушул жеген акчаңы, мисалы үчүн $10 миллион төгүп коесуң. И экинчи сен мамлекеттик кызматка жакындабайсың. Саясатчы да болбойсуң, депутат да болбойсуң, эч ким болбойсуң, керек болсо президент да болбойсуң деп туруп, мындай айтканда кустурат да. Ошол туурабы дейм. Себеби кээ бирлер жатып чыгышты түрмөгө. Алган акчалары алардын жанында калып калды да. 2 жыл отурду, 3 жыл отурду. Ал эч кандай эффект бербейт. Ал эми эгерде ошол чынын деле коррупцияга аралашкан болсо, элдин акчасына колун салса, ошол акчаны кайрып бюджетке төксүн дагы, анын бизнесине тийишпеш керек. Себеби ал налог алып келет да, бюджетке акча алып келет. Мен ойлойм, ушундай күрөшсө, бул жакшы болот. Анан коомчулукка билдириш керек. Эшматов мына ушунча акча уурдаган, ошону 1 айдын ичинде төгүп берди. Ар бир төккөн коррупционердин акчасы ачык айкын массалык маалымат каражатынан элге жеткирилип туруш керек. Мен ойлойм, мына ушундай күрөшкөндө гана коомчулуктун назарынан, элдин назарынан, дегили коомчулуктун берген баасынан өткөн күчтүү соттун да чечими андай күчтүү болбойт. Себеби элдин берген баасы түздөн түз адамдын абирине келип тиет да. Абир бул эң жогорку сот болуп эсептелет адамдын. Ошон үчүн мен ойлойм, саясатчылар болобу, кимиси болбосун жеген акчасын төгүп коюш керек деп.